Аксы районунун Кербен шаарындагы жалпы дарыгердик практика борборунун күйүп кеткен чатырын жабууга 6 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова, Аксы районунун акими Замирбек Сыдыков, Жалал Абад облусунун саламаттык сактоо координатору жана Жалал Абад облусунун ММК фондунун аймактык башкармалыгынын жетекчиси оорукананын өрт чыккан корпусуна барып, өрттөнгөн имараттын абалы жана башка бөлүмдөрдүн иши менен таанышышты. Текшерүү учурунда министр оорукананын кызматкерлери бейтаптар жана төрөт учурундагы аялдар менен баарлашты. Оорукананын директору Медербек Осмоновдун айтымында чатыры толугу менен күйүп кеткен. Өрт имараттын ичине жеткен эмес. Бүгүнкү күндө имараттын ичин тазалоо иштери жүрүп, жабдыктар орнотулууда. Өрттөн келтирилген зыян эсептелүүдө. Ошондой эле Жалал Абад облустук мамлекеттик медициналык камсыздоо фондунун аймактык башкармалыгынын башчысы Ахмат Самарбеков 2023 жылга оңдоо иштерине 17 миллион сом бөлүү пландалып, анын 6 миллион сому имараттын чатырын тез арада жабууга бөлүнгөндүгүн билдирди. Аксы районуна болгон иш сапарынын жыйынтыгында министр Гүлнара Батырова облустун саламаттык сактоо уюмдарында өрт коопсуздугун көзөмөлдөөнү күчөтүүнү тапшырды. Кудайга шүгүр, кечээ бейтаптар өз убагында эвакуацияланды, жабыркагандар жок. Реанимациялык жана башка жабдыктарды алып чыгууга жетиштик, деди министр. Соңунда Батырова облустук координаторго, ММК фондунун аймактык башкармалыгынын башчысына жана Аксы ЖТПнын директоруна тез аранын ичинде имараттын чатырын жабуу, бейтаптарды медициналык тейлөөнүн сапатын көзөмөлдөө, баардык керектүү дары-дармектер менен камсыз кылуу боюнча зарыл иштерди баштоону тапшырды. Эскерте кетсек, кечээ аталган ооруканада өрт чыгып, тилсиз жоону өчүрүү үчүн жерине 4 бөлүм тартылган. Өрт саат 11:10 чектүүгө алынып, толук саат 11:23 өчүрүлгөн. Ооруканада жаткандар эвакуацияланып, бактыга жараша жабыркагандар болгон эмес.